Саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен кайрадан 9 класстын химия предметин эфир аркылуу окуп үйрөнүүнү андан ары уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы көмүртектин бирикмелеринин түзүлүш формулалары. Изомерия. Бул сабакта силер көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен таанышасыңар. Углеводороддордун гомологиялык катарын салыштырасыңар. Изомерлерди айырмалоого көнүгөсүңөр. Ошондой эле эл аралык номенклатура боюнча юпак эрежеси менен алкандарды атоого үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй көмүртек атомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү менен таанышып алалы. Көмүртек мезгилдик таблицада 4-топтун негизги топчосунда жайгашкан. Аны менен катар кремний, германий сыяктуу элементтер да жайгашкандыгын билесиңер. Булар 4-топто жайгашкандыктан бардыгынын тең валенттик электрондордун саны 4-кө барабар болгондуктан 4 валенттүү болушат. Мисал катарында көмүртектикин эске салалы, катар саны 6, экинчи мезгилде тургандыктан 2 энергетикалык деңгээли бар, ички катмарында 2, сыртында 4, бардыгы 6 электрону бар деп айтканбыз. Бул 6 электрондун ичинен эң сырткы катмарындагы 4 электрон валенттик электрондор болуп саналат. Козголгон абалында валенттик электрондору жупсуз 4 электрон менен атомдук орбиталга жайгаштырганды үйрөнгөнбүз. Мына ошентип көмүртек, кремний, германий сыяктуу 4-топтун негизги топчосундагы элементтердин бардыгы 4 валенттүү деп жыйынтык чыгарганбыз. Бирок германий менен кремнийден айырмаланып, көмүртек атомунун өзгөчөлүгү эселенген байланыштарды түзүүгө жөндөмдүү болот. Мисалы, карап көргүлө. Көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланыша алат. Же кычкылтектин атомдору менен дагы кош байланышты түзө алат. Ошондой эле көмүртектин атому өз ара 3-түк байланыш менен байланыша алат жана азоттун атому менен дагы 3-түк байланышты түзүүгө жөндөмдүү. Ошондой эле эки кычкылтектин атому менен байланышкан учурда дагы кош байланыш менен байланыша алат жана күкүрттүн атому менен байланышкан учурда дагы көмүртек кош байланышты түзүүгө жөндөмдүү экен. Бул көмүртекке гана мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп саналат. Көмүртек менен кремний мезгилдик таблицада 4-топтун негизги топчосунда жайгашкан. Кремний элементи жансыз жаратылыштын негизин түзүүчү элемент деп эсептелсе, ал эми көмүртек болсо жандуу жаратылыштын негизин түзө турган элемент катарында айтылып келет. Тагыраак айтсак, органикалык заттардын негизин түзүүчү элемент бул көмүртек болуп саналат. Мына ошондуктан органикалык химия курсун окуп үйрөнүү учурунда көмүртектин бирикмелерин окуп үйрөнөбүз. Ал эми органикалык заттарды түзгөн учурда дагы көмүртектин атому эселенген байланыштарды түзүүгө жөндөмдүү болот. Мисалы карап көргүлө, көмүртектин атомдору өз ара бирдик байланыш менен байланышты, кош байланыш менен, 3-түк байланыш менен. Ал эми акыркы мисалда кош байланыштан эки жерде жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Анда азыр силер менен көмүртек атомунун саны 4-кө барабар болгон мисалдарды карап көрөлүчү. Көңүл буралы. Биринчи мисалда 4 көмүртектин атомун жаздык, өз ара бирдик байланыш менен байланыштып турат. Ал эми суутек атомдордун саны валенттүүлүккө ылайыктап ар кандай санда байланышты. Биринчи көмүртекти карагыла 3 суутектин атому менен, экинчи көмүртек 2 суутек, үчүнчүсү 2, төртүнчүсү 3 суутектин атому менен. Эмне үчүн? Анткени көмүртек 4 валенттүү структуралык формулада. Силер биринчи сүрөттө көрүп турасыңар, ар бир көмүртектин атому 4 байланыш менен байланышкан. Алардын бир байланышы көмүртектин атомдору аркылуу байланышса, ал эми калган байланыштары суутек менен каныгат. Мына ушундай иретте калган бирикмелердикин жазып көрөлү. Мисалы, кош байланыш менен байланышкан бирикмесине көңүл бурсаңар, экинчи, үчүнчү суутектин атомунда кош байланыш пайда болгондо 2 суутеки азайды. Жогорудагы биринчи мисал менен салыштыргыла, экинчи, үчүнчүдө CH2 болсо, азыр CH деп жазылды. Ал эми 3-түк байланышта дагы азайды. 4 суутеки азайды. Биринчи мисал менен салыштырсаңар. Биринчи мисалда CH2 болчу, азыр болсо C деп жазылды. Анткени валенттүүлүктү эске алгыла, байланыштын саны 4төн ашпашы керек. Анда акыркы мисалдыкын карап көрөлү. Ушундай эле бул жерде дагы суутектин саны азайып жатат. Бирок айырмасы биринчи, экинчи суутектин атомунда 2 суутек азайса, үчүнчү, төртүнчүдө дагы 2 суутек азайды. Мына ошентип
Алардын жыйынтыкталган формуласын жазсак, биринчиде көмүртектин саны 4, суутектин атомунун саны 10. Булар алкандар деп аталат. Жалпы формуласы CnH2n плюс 2 деп жазылат. Эндин ордуна көмүртектин атомунун санын коюп жазсаңар болот. Анда C 4 болсо, H'та экенде 4'тү койсоңор 2-ни 4-кө көбөйтүп 8, 2-ни кошуп 10 деп эсептей аласыңар. Эсиңерде болсун, көмүртектин атомдору бирдик байланыш менен байланышканда ан мүчөсү уланат. Кийинкисин жасалы. C4H8. Айырмасын карагыла. C4H10 эмес, H8 болду. Анткени кош байланыш болгон учурда 2 суутеки азайып, мүчөсү андын ордуна n деп өзгөрдү. Анда жалпы формуласы кандай жазылат? Жалпы формула 2ге суутеки азайып жатса, анда CnH2n эле болуп калат. Плюс 2син жазбайбыз. Анда алкиндердики дагы 2 суутеки азайып жатат. Бул жерде C4H8 эмес, H6 болуп калды. Ал эми алканга салыштырганда 4 суутеки аз. Бул учурда мүчөсү ин деп өзгөрөт. 3-түк байланыш. Ошондуктан жалпы формуласы CnH2n минус 2 болот. Анткени дагы 2 суутеки азайып жатат. Анда диендердики алкиндердикине эле окшош эле. Анткени жогоруда айттык 4 суутеки аз экөөндө тең деп. Ошондуктан жыйынтыктап жазганда C4H6 алка Dn дегенди түшүндүрөт. D2 дегенди түшүндүрсө, n бул кош байланыш дегенди түшүндүрөт. Демек кош байланыштан экөө. Анда формуласы кандай болот? Албетте алкиндикине окшош болот. CnH2n минус 2. Азыр силер менен көмүртектин атомдору кош байланыш жана 3-түк байланыштарды пайда кылган учурда кандай класстагы бирикмелерди пайда кыла тургандыгы менен тааныштык. Булардын башка дагы гомологиялык катарлары белгилүү. Көмүртектин атомунун саны 4 эмес, 5ге же 1ге, 3кө барабар болушу мүмкүн. Бул учурда гомологиялык катарда кандай айырмаларды көрүүгө болот? Азыр силер менен биринчи гомологиялык катар деген эмне деген суроого жооп алып туруп, андан кийин алардын гомологиялык катарлары менен таанышалык. Гомологиялык катар химиялык касиеттери окшош, курамдары бири-биринен CH2 тобу менен айырмаланган заттар гомологдор деп аталат. Анда азыр силер менен алкандардын гомологдору менен таанышалы. Биринчи өкүлүндө көмүртек атомунун саны 1, суутек атомунун саны 4. Аны жалпы формулага койсоңор эсептеп чыгарууга болот. Бул учурда CH4 дагы бир CH2 тобун кошуп алса, анда суутектин саны 4-кө 2-ни кошсок 6, 1-ге 1-ди кошсок 2. Мына ошондуктан C2H6 деген кийинки гомологиялык катар пайда болот. Бул C2H6га дагы CH2 тобун кошолу. Анда суутектин саны 8, көмүртектин саны 3 болот. Мына ошондуктан C3H8 деп жазабыз. Кийинки гомологиялык катарын дагы кошсок C4H10 деп жазылат. Бул заттарды кантип атайбыз? Азыр алкандардын гомологиялык катарындагы аталыштарына көңүл буралы. Жалпы формуласы CnH2n плюс 2 деп айттык. Анда көңүл буралы. Көмүртектин саны 1 болсо метан, 2 болсо этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Көңүл бургула. Көмүртектин саны 1 болгон учурда мет деген сөзгө ан мүчөсүн уладык. Ал эми көмүртектин курамында көмүртеги 2 атом болсо эт, андан кийин ан мүчөсүн уландык. 3 болсо проб, 4 болсо бут, 5 болсо пента, 6, 7, 8, 9, 10. Бул учурда кандай мүчөлөр улана тургандыгына көңүл бургула. Эң негизгиси алкандарда ан мүчөсү улана тургандыгын, андагы байланыштар, бирдик байланыштар менен байлаша тургандыгын жогоруда айтып өттүк. Анда азыр келгиле, алкендердики кандай аталат көңүл буралы. Алкендердин жалпы формуласы CnH2n болуп жазылат. Анда бул формулага туура келүүчү заттардын гомологдорун атайлы. Биринчи метан бир эле көмүртектин атому болгондуктан кош байланышты түзө албайт. Ошондуктан алкендердин гомологиялык катары эндин мааниси 2ден башталат. Анда аттарын атаганда этилен же этен, пропилен же пропен, бутилен же бутен. Мына ушундай иретте пентилен, гексилен, гептилен, октилен, нонилен, децилен деп улана берет.
Көмүртектин эң негизги касиети анын атомдору бири-бири менен байланышып чынжырды байдагыла тургандыгын карайлы. Көмүртектин атомдору түз чынжыр түрүндө жайгашат. Мисалы, бул сүрөттө силер көмүртектин атому сызыктуу жайланышып түз чынжырды пайда алгандыгын көрүп турасыңар. Анда 5 көмүртектин атому жайгашты. Ал эми ушул эле 5 көмүртектин атому бутактанган чынжырды пайда кылуу менен көмүртек атомдору бутактуу жайланыша алат. Аны бутактандырып жайгаштыруу үчүн 5 көмүртектин бир көмүртегин каалаган экинчи же үчүнчү көмүртекке жайгаштырсак, көмүртек атому бутактуу жайланышат. Андан кийин жабык чынжырына көңүл буралы. Бул учурда аты эле айтып турат, жабык чынжыр же туюкталат. Анда 5 көмүртектин атомун туюктап жаза турган болсок, цикл түрүндө байланыштырып жазабыз. Азыр эми булардын айырмачылыгын, окшоштугун карап көрөлү. Бардыгында тең көмүртек 4 валенттүү. Бул окшоштугу. Ал эми айырмачылыгы алар валенттүүлүгүнө жараша канча сандагы суутекти кошуп ала тургандыгына жыйынтык чыгаралык. Мисалы, биринчи мисалды карасаңар, ар бир көмүртектин атому суутек менен байланышканда 12 суутектин атому менен байланышты. Бул көмүртек атому сызыктуу жайланышкан учурда же түз чынжырында. Ал эми бутактуу чынжырында көмүртектин атому канча суутек менен байланыша алат? Көңүл буралы. Биринчи 6 суутек менен байланышты. Төмөн жагында байланыштарды дагы 3 суутек менен байланыштырдык. Жана бутактанган көмүртектин атому дагы 3 суутек менен байланышат. Бардыгы 12 суутектин атому менен байланышты. Демек, түз чынжырда, бутактуу чынжырда көмүртектин атомдору 12ден суутектин атому менен байланыша алды. Ал эми жабык чынжырда туюкталган учурда канча суутек менен байланыша алат? Санап көрөлү. Бул учурда 10 суутек. Анда жыйынтыктап жазсак, көмүртектин атомунун сызыктуу жайланышында түз чынжырда жана көмүртектин атомунун бутактуу жайланышында же бутактанган чынжырында бардыгы 5 көмүртек 12 суутек менен байланыша алат экен. Бул экөөнүн окшоштугу. Ал эми жабык чынжырдыкын карасаңар, 10 гана суутек менен байланыша алат экен. Эмне үчүн 2 суутек азайып кетти? Анткени ал туюкталган учурда 2 суутек кыскарды. Бул молекулалык формулаларды карап туруп силер 2 зат пайда болду деп ойлошуңар мүмкүн. C5H12, C5H10 деп. А бирок чындыгында C5H12 массасы, курамы окшош болгону менен алардын мейкиндикте түзүлүшү эки башка болуп турат. Түз чынжыр жана бутактуу чынжырды пайда кылып жатат. Мына ошондуктан молекулалык формуласы, же болбосо анын массасы, курамы окшош болгону менен экөө касиеттери башка болгон эки башка зат болуп эсептелинет. Бул экөө изомерлер деп аталат. Анда изомер деген эмне экендигине жыйынтык чыгаралык. Курамы бирдей жана молекуласынын түзүлүшү боюнча айырмаланган ар башка заттарды пайда кылуу кубулушу изомерия деп аталат. Ал эми изомерия кубулушунун натыйжасында пайда болгон заттар изомерлер болуп саналат. Мына азыр силер курамында 5 көмүртектин атому, 12 суутектин атому бар, бирок мейкиндикте жайгашуусу түз чынжыр, бутактанган чынжырды пайда кылуу менен эки башка заттын пайда кылгандыгын көрдүңөр. Келгиле анда. Азыр силер менен бутандын мисалын карап көрөлү. Ушундай эле бутан дагы изомерлерди пайда кыла алат. Биринчи изомери түз чынжыр түрүндө деп айттык. Анда бутанда 4 көмүртектин бар экендигин эске алып, анын скелетин 4 көмүртектин атомун жазып, байланыштарын койдук. Бирок эсиңерде болсун, ар кандай мисалдарды иштеген учурда көмүртектин атому түз чынжыр түрүндө жайгашкандыгынын ар кандай түрлөрүн көрө аласыңар. Мисалы, биринчи А мисалын карасаңар. Бул көмүртектин түз чынжыр түрүндө жайгашкан, бирок зигзаг формасында жайгашып калгандыгын көрүп турасыңар. Эгерде номерлап ар бир көмүртекке сандарды койсоңор, анда алардын удаалаш жайгашкандыгын көрө аласыңар. 1, 2, 3, 4. Ушундай эле Б мисалында карагыла. Бул жерде Г формасында болуп калды, бирок көмүртектер удаалаш жайгашкан. 1, 2, 3, 4 деп номерлоо жүргүзсөңөр, түз чынжырды көрө аласыңар. Же болбосо В мисалын карагыла. Бул учурда деле ийилген формасы, бирок удаалаш жайгашкандыгын көрүп турасыңар, түз чынжыр формасындагы. Ал эми Г мисалын карасаңар, алардан айырмаланып П формасында болуп турат.
бирок көмүртектин атомдору дагы эле удаалаш жайгашкан. Номерлоо жүргүзсөңөр 1, 2, 3, 4 деп номерлерди кое аласыңар. Мына булардын бардыгы жыйынтыктап жазганда көмүртектин түз чынжыр түрүндө же болбосо көмүртек атомунун сызыктуу жайланышы гана болуп саналат. Эгерде булардын бардыгы суутектин атому менен байланыштырсак, суутек атомунун саны 4 көмүртектин атомуна 10 суутектин атому туура келгендигин көрүп турасыңар. Демек А, Б, В, Г мисалдарын силер өз алдыңарча жазып, алардын суутектин атомдорунун санын санасаңар, мына ушул молекулалык формуланы жаза аласыңар. С4H10. Бул нормалдуу бутан болуп саналат. Азыр силер менен ушул бутандын бутактуу чынжырын карап көрөлү. Көмүртектин атомдорун бутактуу чынжыр менен жазганды жогоруда үйрөндүк. Бул бутактуу чынжырды силер дагы башка формада көрө аласыңар. Бул жерде экинчи көмүртектин атомундагы көмүртектин атому бутактанып жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Аны силер мисалы А мисалынан карасаңар, узун чынжырды тапканда 1, 2, 3 деп номерлап аласыңар. Ал эми экинчи көмүртектин атому бутактангандыгын көрүп турасыңар. Ушундай эле Б мисалын карагыла. Бул жерде дагы каалагандай иретте номерлоо жүргүзсөңөр болот. 1, 2, 3 деп дагы эле экинчи көмүртектин атому бутактанып жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Ушундай эле В мисалын карайлы. Бул жерде дагы көмүртектин атомдору удаалаш жайгашып турат. 1, 2, 3 деп экинчи көмүртектики бутактанып жайгашты. Г мисалын карагыла. Бул жерде дагы 1, 2, 3 деп номерладык, бирок экинчи көмүртектин атому бутактанып жайгашты. Бардыгына көңүл бөлгүлө. Экинчи көмүртектин атомдорундагы бутактанган көмүртектин атомун. Түзүлүштөрдүн бардыгы жыйынтыктап жазганда азыркы силер көрүп турган бутактуу чынжырга окшош. Эгерде суутектин атомдорун жыйынтыктап жазсак, С4H10 болот. Бул 2 метил пропан деп аталат. Келгиле анда азыр силер менен алган маалыматтарыбызды бир аз текшерүү үчүн алдыдагы суроолорго жооп берип көрөлү. Кийинки суроолорго көңүл бурсаңар. Берилген формулада канча зат келтирилген? Азыр мен силерге бир нече заттын структуралык формуласын сунуштадым. Көмүртектин атомунун санын, суутектин атомунун санын санап жыйынтык чыгарсаңар болот. Мен силерге А мисалына, Б мисалына, В мисалына жана Г мисалына көңүлүңөрдү бурдургум келет. Ал жердеги көмүртек жана суутек атомдорунун санын санап туруп, анан жоопторду тандасаңар. Биринчи жооп: берилген формулада канча зат келтирилген? 2 зат. Экинчи жооп: 4 зат. Азыр силер санап жыйынтыктап бүткөн болсоңор, албетте туура жоопту кабыл алдыңар го деп ойлойм. Мен силерге туура жоопту сунуштайын. Туура жооп биринчиси: берилген формулада 2 зат келтирилген. Эмне үчүн? Карап көргүлө. Биринчи формулада санасаңар, көмүртектин саны 4, суутектин саны 10. Б формуласында дагы С4H10. Бирок түзүлүшүнө көңүл бурсаңар, көмүртектин чынжыры 1, 2, 3, 4 деп номерлаганда бутакты көрө алган жоксуңар. Демек А, Б мисалы бул түз чынжыр түрүндө же көмүртектин атому сызыктуу жайланышкандыгын гана көрүп турасыңар. Бул бир эле зат. Ал эми В мисалын карасаңар, С5H12. Г мисалында карасаңар, С5H12. Бирок мейкиндикте жайгашуусун караганда, буларда дагы 2 CH3 тобу бутактангандыгын көрүп турасыңар. Экөө тең бир эле зат. Мына ошондуктан С4H10, С5H12 деген гана 2 затты көрө алдыңар. Азыр силер менен эл аралык номенклатура боюнча алкандарды атоонун эрежеси менен таанышалык. Номенклатура боюнча атоодо радикалдар деген түшүнүктөр кездешет. Радикалдар бирваленттүү бөлүкчөлөр деп аталат. Мисалы, алкандардын өкүлү метан. Формуласы CH4. Эгерде бир суутектин атомун алып салсак, анда CH3 деп жазылып, астында суутектин ордундагы бош байланыш сызыкча менен белгиленет. Метан деген мүчөсүн эл мүчөсүн алмаштырып метил деп жазабыз. Ушундай эле этандыкы C2H6 бир суутектин атомун алып сызыкчаны коюп жазабыз. Мүчөсүн ан мүчөсүн эл мүчөсүнө алмаштырсак, этан эмес этил деп жазылып калат. Мына ушул сыяктуу калган гомологиялык катардагы радикалдардын аталыштарын өз алдыңарча жазып алсаңар болот. Дагы бир эрежеге көңүл буралы. Заттарда бирдей бөлүкчөлөрдүн саны болуп калса, мисалы метил радикалынан же этил радикалынан 2, 3, 4 болуп калса, анда төмөндөгүдөй эреже менен атайбыз. Мисалы 2 болуп калса ди деген мүчөнү, 3 болуп калса три, 4 болсо тетра, пента деген сөздөр менен улантабыз. Азыр силер менен көмүртектин
атомун сызыктуу кылып жайгаштырып алдык. Бул жерде 5 көмүртектин атому турат. Келгиле анда метил тобу ар кандай санда жайгашса кантип атайбыз? Экинчи көмүртектин атомунда мында CH3 тобу жайгашты. Анда экинчи номерду белгилейбиз, 2 метил деп аталат. Же болбосо үчүнчүдө да жайгашып калса, анда 2, 3 деп 2 санды жазып, диметил деп атайбыз. Эгерде төртүнчүдө да бар болсо, анда 2, 3, 4 деген 3 санды жазып алып, андан кийин 3-тү триметил деп атайбыз. Же болбосо үчүнчү көмүртекте азыр 2 метил радикал жайгашкандыгын көрүп турасыңар. Анда бул учурда 2, 3, 3, андан кийин 4 деп туруп тетраметил деп атайбыз. Келгиле анда калган көмүртектин атомдорун суутек менен валенттүүлүгүн толуктап жазалы дагы заттын атын атап көрөлү. 2, 3, 3, 4. Бул жерде 4 сан белгиленди. Анткени 4 метил радикалын көрүп турасыңар. Ошондуктан тетра деген сөздү уладык. Ал эми радикалдын аты метил. Эң аягында 5 көмүртекти көрүп турасыңар. Ошондуктан пентан деп улап коесуңар. 2, 3, 3, 4 тетра метил пентан деп аталат. Биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө алкандардын изомерлери менен кененирээк таанышып, аларды атоодогу айрым гана эрежелерди токтолуп карап көрдүк. Ушул сыяктуу эле алкандарды атоодо дагы кандай эрежелер керек экендигин окуу китебиңерден карап, аларды өздөштүрүп алсаңар болот. Ал эми алкин, алкадиендерди атоодо дагы кандай эрежелер бар болду экен? Булардын айырмачылыктарын салыштырып, өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга үйрөнсөңөр. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула.